Самат Кыштыбекович, суроолоруңуз барбы? Суроо бар, тактоочу суроо. Айта бериңиз. Бир суроого жооп берип коё аласызбы? Сизге Кызмат ордуна. Кечиресиз, Самат Кыштыбекович, сизге түшүнүктүүбү айткан ойлору? Түшүнүктүү. Которуунун кажети жокпу? Кажети жок. Кызмат ордуна талаптар белгиленген эмеспи? Акимге, мэрге, ошолор адам укугун чектегендик деп эсептейсиздерби? Же кандай деп эсептеп атасыздар? Ошончо суроо. Можно перевод? Вопрос да. Айдар. Установленные требования к должностям являются ограничением, по вашему мнению? Смотря какие требования. Жок, мисалы үчүн мэрге карата мамлекеттик муниципалдык кызматта, например, 10 жыл иш стажы мынча болуш керек деген нормалар турбайбы? Жокпу? Вот. Рахмат. Да, барбы сурооңузда? Жок. Урматтуу судьялар, барбы сурооңуздар? Не? Тилек Алмазбекович, сиз азыр айтып кеткен талашылып жаткан ченем боюнча сиз ошол басмырлоо деп атасыздар, басмырлоо кайсыл белгиси менен, кайсы белги боюнча басмырлоо деп айтып атасыздар? По какому признаку дискриминация? По какому признаку? Во-первых, право на труд. А, по какому? Да, конкретно. Белгилери көп да. Ар кандай белгилери бар, басмырлоонун. Ошол кайсыл белгиси боюнча же кайсыл белги деп атасыз? Эгер басмырлоо боло турган болсо, если дискриминация, то как по какому признаку, по вашему мнению, вот эта норма? По признаку, что Аким не может быть уроженцем соответствующего района. Разве это не является дискриминацией? По месту жительства вы имеете дискриминацию, да? По месту рождения, скорее. По месту рождения. По месту рождения деп атасыз ошону, да? По месту рождения дегенде эми орусчасында, кыргызчасын айтып келе турган болсок, по месту рождения уроженец деген сөз болуп атат, Да. Уроженец дегенде да сиз кандай түшүнөсүз? Ошол жерде төрөлгөн, же ошол жерде жашап жаткан, же ошол жерде туугандары болгонбу, ошол боюнча дагы сиздин түшүнүгүңүз? Нет, по месту рождения. Именно место рождения, как зафиксировано в документах. Да. Ошентип ойлоп атасыз, Рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы? Менде суроо бар. Тилек Алмазбекович, сиз негизи бул жергиликтүү биздин вообще региондордо көп эле болуп жүрөсүзбү негизи? Мындай ошол айыл аймактарында иш кандай жүргүзүлөт? Жергиликтүү мамлекеттик органдар кандай иштейт? Ошол менен неме кылып жүрөсүзбү? Жок. Себеби деген мына мен айтып коеюн, мындай оюңуз кандай дегендечи, баарын эле формалдуу түрдө укуктук принциптерге бекемдебей, анден укуктук эмнеге иштеш керек? Ошол адамдын ортосундагы мамиле, то есть именно относительно правоотношений, да, адамдын ортосундагы мамилени кандай жолго салыш керек деген сөз да. Анан кийин негизи эле кыргыз элинде турукташып калган мамилени карасак, мына бир айыл өкмөтүндө ошол жерде адам төрөлгөн, мындайча айтканда жана Чынар Аскарбековна айткандай, сизге түшүнүктүү болуш үчүн уроженец ошол жерденчи, анын өзүнүн ошол жерде урусу бар, өзүнүн бир туугандары бар, баары бөлүнүшөт, бир атанын балдары, анан кийин экинчи ата, үчүнчү, бешинчи атадан ошон жетинчи атага чейин баары бөлүнүшөт. Анан ошого жараша жакын болот. Анан кийин негизи ошол жерде теңдик принцибин ишке ашырыш үчүн ошол кичинекей аймакта, кичинекей айылда болобу, теңдик принципти мындай элдин ардасына мындай турукташ үчүн эмне кылыш керек? Кандай мамиле кылат деп ойлойсуз? Ошол айыл өкмөтүнүн башчысы болобу? Ошол жер маселесин чечип атканда, же жер тууралуу ошол кимге берилет, же кандай тартипте берилиш керек?
ошол маселелер чечилип кандай деп ойлойсуз негизи? Ошол жерде неме болобу? Мындай теңдик принципи иштейби? Теңдик принципи же болбосо неме иштейби деген сөз да, мындай кандай десем, калыстык, ошол жерде. Калыстык болуш керек да, бул биринчиден. Ошо калыстыкка барганга неметеби? Эгерде немени эске алсак, негизи эле кыргыздардын бир туугандары менен мындай катнашы кандай тартипте жүрөт, кандай немелери бар ошонун, кандай жактары бар, ак жагы бар, башкача жактары бар, жоопкерчилиги бар, милдети бар бир туугандардын алдында дегендей. Анан кийин ошол жерде жашайлабы өзүңүздүн оюңуз боюнча да, өзүңүздүн оюңуз боюнча. Биздин деген неме, бизде ошол да негизги максат өзүңүз айткандай басмырлоо болбош үчүн кичинекей аймакта, ошол айылда, айыл өкмөтүндө, биздин райондордо билесиз, кепкенедей немелер бар. Ал бир анча мынча эле калк жашаган жерлер бар. Ошол жерде кантип анда теңдик принципин, калыстык принципин, ошону кантип мындай ишке ашырса болот деген сөз да. Мы же говорим сейчас гипотетически. Нет, сейчас вот как раз таки нужно говорить, да, о каких-то реальных вещах, да, о том, как раз ситуация в том, когда мы пытаемся отрегулировать те вещи, да, которые оторваны от реалиев. Для чего право существует? Для того, чтобы регулировать действующие правоотношения, действующие общественные отношения. Как эти вопросы решать? Что в данном случае важнее, да? Принцип равенства, принцип справедливости, принцип законности внедрить в каждый населенный пункт, да? В том числе, где живет там 50-60 домов в селе есть, скажем, да? Или же каким образом нельзя гипотетически все время рассуждать. Мы регулируем действующие правоотношения. Я просто хочу знать ваше мнение по этому поводу. Вот вы говорите, что в данном случае, да, дискриминируется право одного человека, который является уроженцем. Да, возможно, у него намерения такие, да, принести пользу тому селу, где он вырос, где он родился, так сказать, да. Но есть другая сторона. Как это распространить эти же принципы в отношении всех, кто там проживает? Потому что, вы знаете, на самом деле, вот это все конкретными фактами, многочисленными фактами подтверждено. Вот о чем идет речь. И ваше мнение по этому поводу? Ну, на мой взгляд, мое мнение, что, допустим, я могу понять, когда есть у человека судимость, и он не может стать акимом на основании этого, потому что аким должность государственная, он, так скажем, представительская, и я могу это понять, но, уважаемые судьи, человек идет к этому, долгие годы он идет, и лишь на основании того, что он, как вы говорите, да, у человека же могут быть благие намерения, мы этого точно не знаем. Но лишь на основании, вот он идет к этому, шел, у него высшее образование, у него стаж работы, 7 лет, по-моему, на должность акима. И вот он пришел к этому, и он хочет стать акимом. И отворот-поворот ему лишь на основании этого дают. Ну, хорошо, мен башкача суроо берип көрөйүнчү. Негизи эле аким болгонго жолун жабылабы деги эле ошол адамгачы, ушул неме боюнча, талап боюнча. Сиз негизи эле аким болууга? Нет. Вопрос понятен, да? Да. Да? Абсолютно понятно. Нет, да. У меня нету больше вопросов. Присаживайтесь. Отуруңуз. Да. Келиңиз. Менде суроо, сиздер өзүңүздөр Адилет укуктук клиникасы абдан жетиштүү, популярдуу деп айтсак болот. Сиздердин клиникаңардын тарабынан кандайдыр бир статистика жүргүзүлдү беле? Канча мэр, канча айыл өкмөтүнүн башчылары бар? У нас нет такой статистики. Ошол кызматчылардан, муниципалдык кызматта отурган кызматчы адамдардан бир кандайдыр мени басмырлоо болуп атат деген суроо келип, арыздар түштү беле сиздерге?
Можно перевод, пожалуйста? Поступали ли от муниципальных служащих жалобы на то, что их дискриминируют по таким признакам? Нет. Вы не могли бы анда айтып коесузбу? Эмне үчүн ушундай бул сиздин оюңуз боюнча, клиниканын ою боюнча бул басмырлоо болуп түшүнүп жатасыздар, туурабы? Тура. Рахмат, суроо жок. Отуруңуз.